Рубльдин куру түшүп, баалары өсүп, кирешler кыскарып жаткан маалда орусиялыктардын керектөө ишениминин индекси түшүп кетти. Бул көрсөткүч 2015 жылдын 1 кварталында кыйла-ылдыйлап -32% түзүп калды. Салыштырмалуу 2014 жылы -18% түзгөн болчу. Кирешелери азайган орусиялыктар биринчи керектөөдөгү эмес, буюм-тайым, оюн-зооктордон баш тартууда. Сыртка чыгып эс алгандардын саны кескин кыскарган. Мисалга, Европага учкан орусиялыктардын саны жыл башында өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу дээрлик 35%га азайган. Кафе ресторандардагы соода жүгүртүү болсо 4,4%га ылдыйлаган. Кийим жана бут кийим сатып алуу дээрлик 2 эсе кыскарган. Ошол эле маалда Move Research'тин маалыматы боюнча кинотеатрларга барган орусиялыктардын саны 4,3%га өскөн. Өткөн жылы тескеринче түшүп кеткен эле. Айтмакчы, 2014 жылы телевизор көргөн орусиялыктардын саны өскөн болчу. ТНС'тин маалыматына карасак, орусиялыктар эң көп көргөн бул Украинадагы согуш сериалы. Экономикалык кризистин эпкинин Кыргызстандагы сезүүдө бизде байкалып жаткан кризистин белгилери дээрлик Орусияныкы менен окшош. Кыргызстандыктардын сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү азыр кандай деңгээлде экени жөнүндө расмий так маалыматтар жок, бирок бир катар бизнес өкүлдөр кардарлардын саны азайганын өз мисалында айтышууда. Помните, как 2-3 года назад здесь не было таких мест, как Сьерра, только Сьерра. Бишкекте биринен сала бир ачылып жаткан кафе-ресторандарды, анан калса анын ичи толо элди көрүп, бул өлкөдө бери дегенде эле борбордо кризистин эпкини сезилип жаткандан күмөн санап кетесиң. Деген менен кардарлардын санын жакшы соода жүгүртүүнүн мисалы катары кароого болбойт дейт кофейнялар түйүнүнүн ээси, ишкер Брэд Бренаман. Приходили и Эгер мурун кардарлар 2 кофе, анан гамбургер же ысык тамак заказ кылышса, азыр 1 кофе кичинекей таттуу менен чектелишет. Кардарлардын саны азайбаганы менен орточо чектин суммасы бери дегенде эле 20%га азайып кетти. Анын айтымында мындай кырдаалды азыр дээрлик бардык рестораторлор баштан кечирүүдө. Айрымдары минуска иштеп жатышат. Бреттин кофейнялар түйүнү дагы өткөн декабрь айында минуска иштеп, мындан улам бир топ кыскартууларга барган. Мисалга, Бишкектеги 2 түйүнүн жаап, тейлөө кызматкерлеринин санын 15%га чейин кыскарткан. Ал турсун айрым продукциялардын баасын 20%га чейин түшүрүүгө туура келген. Кризисте бир катар компаниялар негизинен бааны түшүрүү механизмин колдонушат. Кээ бир компаниялар болсо банкрот болуп ишин токтотушту. Бизде 2 дистрибьютор бар болчу. Бир дистрибьюторубуз жабылды, күйүп кетти десек болот, банкротство болуп. Экинчи дистрибьюторубуз алда күйдү, анткени мурунку жайда 2014-тө сууну сатып аябай катуу көтөрүлүштү эле. Анан Тойталканды да сатып жакшы деңгээлдерге жетишти эле. Азыр болсо Тойталкан такыр токтоп калды сатылган, аларда суу да сатылбай калды. Кредиттерин жаап алышпай, анан офисин кыскартып, өзүнүн офисин складдын ичинен жасашты да. Тойталкандын да абалы азыр анча жакшы эмес. Сатуулар өткөн жылдын сентябрь айына салыштырмалуу 50%га чейин түшүп кеткен. Мындан улам кескин кыскартууларга барып, уштаптан өлгө иштеп жатканын айтышат. Рыноктогу таттуу азыктарга болгон суроо талаптын түшүүсү кризистин негизги белгилеринин бири. Анткени кардарлар сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелген сайын негизги муктаждыкты жаратпаган сатып алууларды кыскарта баштайт. Компания азыр күз мезгили жана күздө башталуучу күркүрөгөн тойлорду гана күтүп жатат. Ал турсун той топурга ылайыкташып, продукциялардын формасын өзгөртүүдө. Эң кызыгы, мисалы үчүн, катуу кризис 2008 жылы болгон. Баалар кескин өсүп кетип, ал эме кирешелер өспөгөндө. Ошондо деле тойлордун саны азайган жок. Азыр эми көрөбүз, балким элибиз кичине токтолуп, ошол той жактан балким аз кетирер, бирок кандай баягы сатуучуларга, өндүрүшчүлөргө жаман болот бул нерсе. Бирок эгерде өзгөрбөсө, анда балким биздин сатуулар жогорулайт. Ольга дагы күзгө үмүт артууда. Анын дүкөнүндө көбүнчө Европадан келген азыктар сатылат. Баасы дагы Европаныкындай. Ушул жылдын март айынан бери дүкөндүн сатуу көлөмү 25-30%га чейин түшүп кеткен. Никто не может понять и выделить точную формулу, от чего это все происходит. Кризистик кырдаал эмнеден улам болуп жатканын эч ким айта албайт. Албетте бир жагына дүйнөлүк саясий окуялардын эпкини болууда. Валюта рыногундагы абал дагы туруксуз болууда. Адатта акчанын наркы эртең кандай болоорун билбегенде, элдер акчаны нак кармап, ашыкча сатып алууларды кыскартышат. Бул эми мезгилдик дагы көрүнүш болушу мүмкүн. Азыр көптөр чет жакка эс алууга жөнөп жатышат да. Где-то за пределами Кыргызстана. Какие-то поездки, это детские каникулы. Деген менен чет өлкөгө багытталган тур пакеттердин сатылышы дагы өткөн жылга салыштырмалуу 15-20%га чейин кыскарган. Тур агенттиктердин айтымында өзгөчө орто капчыктуу кыргызстандыктардын чет жакка саякаттоосу басаңдап жатат. В выдержанном варианте нету трасс, нету пояса, только шаговая длина. Бул кийим дүкөн кезинде ички рынокко дегеле багыт алчу эмес. Товарлары дүгүнөн сатылып, көбүнчө Орусия, Казакстанга жөнөтүлчү. Жыл башынан бери сатуу көлөмү 4 эсе түшүп, минуска иштеп калышкан. Экспорт толугу менен токтоп, азыр ички рыноктун эсебинен гана бир аз жандануу бар экенин айтат. Мы запустили эксклюзивную серию, что мы не делали никогда. Мы массовики, мы всегда делали массу.
Биз керек болсо эксклюзивдүү линияларды чыгара баштадык. Бул биз үчүн жаңы багыт. Мурда тоо менен тигип түңүнөн гана иштечүбүз. Азыр чекене соода менен гана олтуруп калдык. Албетте кыйын болууда. Бирок эмне кылабыз, жаңы жолдорду издеп жатабыз. Сказать плохо, хорошо, да, плохо, нам неприятно, но другое дело, что он заставляет нас двигаться дальше. И бизнес, он должен быть маневренным. Ошондой эле дүкөн олтурукташкан имараттын ээси менен сүйлөшүп ижара акысын түшүрүүгө макулдашкан. Албетте кеңселеринин дагы абалы азыр анча жакшы эмес. Кыймылсыз мүлк агенттиктеринин маалыматы боюнча кеңселер айрыкча баасы $1000 жогору болгон кымбат кеңселер бошоп калууда. Бишкектен кеңсе издеген чет элдик компаниялардын дагы саны кыскарган. Айтмакчы, курулуш тармагында дагы басаңдоолор байкалып, жыл башынан бери кыймылсыз мүлккө болгон талап 20%га чейин түшүп кеткен. Кризис маалында киреше чыгашаларыңызды тактап, үй бүлөлүк бюджет жүргүзүү маанилүү экенин финансисттер айтышат. Деги эле үй бүлөлүк бюджетти жүргүзүү кайсыл гана маалда болбосун актуалдуу. Аны кантип, эмнеден баштоо керектиги туурасында элдик экономика рубрикасы. Бул квартплатага, бул болсо англискиге, бул болсо жолго. Бүгүн биз жеке жана үй бүлөлүк бюджет жөнүндө сөз кылабыз. Кызыгы бирдей эле киреше тапкан үй бүлөлөр ар кандай жашоо деңгээлинде болушу мүмкүн. Бириси айлыктан айлыкка жашап, айдын соңунда карызды алган учурлары болсо, экинчиси болсо баарына жеткизип, ал турсун ашырып, инвестицияда топтошот. Финансисттер пассив жана актив түшүнүктөрү менен сүйлөшкөндү жактырышат. Пассивге бардык киреше алып келбей турган нерселерди киргизишет. Алар тамак аш чыгашалар, коммуналдык кызматтар, бензин чыгашалар, кредит төлөмдөрү жана башка. Актив болсо булар киреше алып келе тургандар, мисалы жер, кыймылсыз мүлк, баалуу кагаздар. Акция же облигация. Бул жерге дагы пенсиондук чогултуулар жана билим берүүгө чыгашаларын киргизсе болот. Анткени келечекте алар чоң актив болот. Бирок өкүнүчтүүсү көпчүлүк үй бүлөлөр пассивдер менен иш алып барууда. Акчаны башкарганда абдан көп нерсе көз каранды. Эгерде туура колдонгонду, туура башкарганды билбесеңиз, акча канча акча таппаңыз, кандай акча колуңузга тийбесин, анын пайдасы тийбейт да адамга. Үй бүлөлүк бюджетти алып баруунун көптөгөн жакшы жактары бар. Эң алгач ал дисциплинага үйрөтөт. Графалардагы сандарды көрүп, көптөгөн импульсивдүү сатып алуулардан баш тартып, пландалган нерселерди алууга умтулабыз. Ал пландаштыруу болсо карыздык саздарга түшүп кетүүдөн сактайт. Баарыбыз билгендей, ал жерге оңой эле түшүп кетсе болот. Келечек арнап каражат бөлгөндө сарамжалдуулук адаты калыптанып баштайт. Мисалы, эмоция калтырып, кредитке экинчи телевизор же смартфон сатып алуудан. Бюджетти пландоо үчүн атайын билимдин кереги жок. Интернетте бекер көптөгөн уюлдук телефондорго арналган программалар бар. Алар сиз үчүн анализ кылууга даяр жана алар аркылуу кайда каражаттарыңыз кетип жатканын көрсө болот. Эгерде сиз кагаз бетине жазганды жактырсаңыз, анда жөнөкөй эле дептерди ачуу жетиштүү болот. Ал жерге сиз үй бүлөңүздүн чыгашаларын жана кирешелерин жазуу керек болот. А эгерде үй бүлөлүк бюджетти кантип башкаруу керек деп сурап жатсаңыз, төмөнкүдөй маалыматтар сизге кызыктырушу мүмкүн. Үй бүлөлүк бюджеттин башкаруунун эң кеңири жайылган ыкмалардын бири бул 4 конверт эрежеси ыкмасы. Биринчи конверт же чыгашалардын биринчи беренесине келечекке болгон салымдар жайгашмакчы. Эң оптималдуу вариант бул үй бүлөнүн бюджетине кирүүчү ар бир кирешелерден 10% бөлүп коюу керек. Аларды чыдабай кетип коротуп салуунун алдын алуу үчүн банкка салып койгон туура болот. Экинчи конверт же чыгашалардын экинчи беренесине коммуналдык чыгашаларды жайгаштырабыз. Үчүнчү конверт эң чоң чыгашалар жайгаша тургандыктан эң чоң конверт болмокчу. Бул күнүмдүк жашоого сөзсүз керектөлүүчү чыгашалар болот. Мисалы, тамак аш, транспорт, билим берүү чыгашалары. Эгерде кредит төлөө милдеттеме бар болсо, анда аны 4-күнчү конвертке салабыз. Эгерде айтылган конверттерден каражат артып калса, аларды каалаган чыгашаларга колдоно аласыңар. Бирок эгерде каражаттар коротулбаса, анда ал каражаттарды биринчи конвертке салып же башкача айтканда келечекке инвестиция кылуу туура болот. Баары бүткөн соң жаңы айды пландаштыруу абзел. Бардык эле ишти баштоодо анын максаты өтө маанилүү. Эгерде сиз чыгаша жана кирешеңизди эмне үчүн санап жатканыңызды так билбесеңиз, анда бул пайдалуу адатты бат эле унутуп каласыз. Forbes журналы дүйнөдөгү эң кымбат 100 спортсмендин 2015 жылдагы рейтингин жаңылады. Баарынан кызыгы тизменин сап башында көптүн бүйүрүн кысыткан кылым мушташында беттешкен боксерлор. Капитал алдыңкы саптагы кымбат баалуу спортсмендердин байлыгын карап чыкты. Америкалык бокс чебери Флойд Мейвезердин учурдагы спорттогу жылдык кирешеси буга чейинки рекордду баштап турган гольфчу Тайгер Вудстун тапкан акчасынан 3 эсе көп. 38 жаштагы Мейвезер 48 беттешинин ичинен бир да утулуу ызасын көргөн эмес. Америкалык боксчунун кылым беттеши деп аталып калган триумфу ага $100 миллион бонус алып келип, дүйнөдөгү эң кирешелүү спортчу болуп калды. Анын артында дал ошол кылым беттешиндеги филиппиндик боксчу Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер менен болгон жеңишинен 5 эсе көп рекорддук киреше таба алды.
36 жаштагы спортчу рингдеги карьерасын жакында жыйынтыктай турганына карабастан белгилүү дүйнөлүк компаниялар менен жарнамалык келишимин уланта берет. Бай спортчулардын тизмесинде 3-орунда Криштиану Роналду турат. Алтын топтун 3 жолку ээси португалиялык Криштиану Роналдунун жылдык кирешеси $79 миллион түзөт. Анын жылдык кирешесинин 50 миллион АКШ доллары футбол талаасындагы феноменалдык жыйынтыктарынын артынан келсе, калган киреше демөөрчүлөрдүн эсебинен түшөт. Кийинки орун Чемпиондор лигасынын учурдагы чемпиону Лионель Мессиге тиешелүү. 27 жаштагы Мессинин жылдык кирешеси жалпысынан $73,8 миллион камтыйт. Азыр эле Мессинин каражаты 2018 жылга чейин $50 миллион кем болбостугу эсептелген. Футбол чемпиондоруна салыштырмалуу теннис спортчулары азыраак акча табышат. 5-орунду 33 жаштагы Роджер Федерер ээлейт. Ал теннис чөйрөсүндө көптөн бери эң ийгиликтүү спортчу катары белгилүү. Швейцариялык теннисчинин бир жыл ичинде тапкан жалпы кирешеси $67 миллион. Капиталдын орусча чыгарылышы менен аптанын 3-күнү кечки саат 6:50 кесиптешим Айсулу Текимбаева тааныштырат. Экономика, финансы, бизнес темаларындагы макалаларды 3W чекит Capital Chekit KG сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле бизди Facebook, Twitter, социалдык түйүндөрдөн жана YouTube каналынан таба аласыз. Расмий баракчабыз Capital KG. Ишиңизге ийгилик.